Саламатсыздарбы? Сиздерге Эсенкелдүү уулу Максатбек атындагы орто мектебинин кыскача баянын тааныштырмакчыбыз. Мектептин тарыхы 1968-жылы март айынан башталган. 1970-1972 жылдары башталгыч мектеп болсо, 1975-1976 жылдан баштап Кышкасу орто мектеби 11 жылдык мектеп катары иштеп келет. 2011 жылдан бери бул билим уясы Эсенкелдүү уулу Максатбек атында атайбыз. Жарым кылымга тете билим ордосу болуп келген бул имарат 2023 жылдын 24 ноябрынан жаңы типтүү окуу корпусу менен алмашылды. Мектептин сыйымдуулугу 375 орунга ылайыкталган. Учурда 605 окуучу билим алууда. Бул окуучуларга агартуу майданынын 68 агартуучусу билим, тарбия берип келе жатышат. Бул мугалимдер ар тараптан изденип, өз билимдерин өркүндөтүп келет. Тажрыйбалуу, эмгекчил эжеке агайларыбыз жаш мугалимдерге өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп келишет. Мектептин ашканасында Мерсик уюмунун колдоосу жана Кыргыз өкмөтүнүн балдарга ысык тамак берүү долбоорунун негизинде 1-класстан 4-класска чейинки балдарга ысык тамак менен камсыз болгон. Физикалык активдүүлүккө да өзгөчө көңүл бурулуп, спорттун ар тармагы болгон алгылыктуу иштер бар. Мектепте тогуз коргоо, шахмат, волейбол ийримдери окуучулардын дене көндүмдөрүн, акыл көндүмдөрү менен байкалышат.
Мектеп ар кандай бейөкмөт уюмдар менен тыгыз иш алып барат. Агахан фонду менен бирге өспүрүмдөрдүн ден соолугу жана бакубаттуулугу программасынын негизинде жоопкерчиликтүү ата-эне долбоору менен ден соолук долбоору окуучуларга ден соолуктун баалуулугун үйрөтүүдө. Технология каанасында кыздарыбыз турмуштук көндүмдөргө ээ болушат. Ал жерде кийим тигүүнү, бычуунун түрлөрүн, тамак жасоонун эрежелерин кол менен жасап көрүшөт. Биздин окуучулар ар кандай конкурс, олимпиадаларынын активдүү катышуучулары. Алдыңкы орунду ээлеген мыкты окуучуларыбыз райондо, облуста, республикада ар кандай орундарды алып мектептин сыймыгы болуп келет. Мугалимдерибиз изденүүчүлүгү, чеберчилиги да биздин мектепти алдыга сүрөйт. Эсенкелди уулу Максатбек атындагы орто мектеби мектептер 2030 долбоору менен да алгылыктуу аракеттенип келет. Максатбек атындагы орто мектеби 2023 жылдан бери мектептер 2030 инсанга багытталган дизайн жүргүзүү долбоору менен иштеп жатабыз. Мында биздин көбүйүбүз бир ичиндагы көбүй окуучулар математикага болгон математика келбетинин мен сабактын төмөндүгү, сынча ойлогон көңүлүнүн төмөн жоктугу, ошол ага бирден тумшак багытталган биз ушул көбөйдү аныктап, 9 жана 4 класстар боюнча ушул элде бир жумада 2-3 жолунан элдин сабагын өтүп жатабыз. Бизге бул долбоор аябай жакындан жардам берди. Анткени биздин окуучуларыбыз ушул көңүлдөрдүн жоктугун ушул долбоордун аркасында биз тренерлерге катышып, ошол менен бирге ошол билимибизди окуучуларга берип, окуучуларыбыздын башка математикага сабактуулугу жана ошол эле сынча ойлогон көңүлдөрү бир катар жогорулады десек жаңылышпайм. Бул долбоордун бизге берген жакындан жардам бергени ошол окуучулар менен бирге иштөөдөгү акылуу математикалык ушул куралдар, окуу көлөмү боюнча китептер жана ошол эле оор техникалар, мебелдер, мына ушулар бизге аябай жакындан жардам берип, ушул илимдин каанасын ачууда өбөлгө түздү. Бул мектептер 2030 дизайн долбоорунда климат жана жашоо көмүктөр илиминде иш алып барам. Бул илимде 15 жаштагы балдар ошол 9 класстан бери бирге иштейбиз. Быйылкы жылы биз
климат жана жашыл көлдөрдө болгондуктан атайын таштарды кутулар коюшулду. Мисалы таштандыларды дагы балдар бүгүнкү күндө сорттоп таштоого көйгүзүштүр. Мисалы биринчи кутуга жалаң пластик идиштерди салышат. Ал эми экинчисине айнек таштандыларды, үчүнчүсүнө кагаз таштандыларды. Биз мектеп баягы билим берүү кагаз иштери менен көп иштегендиктен мектептин ичинде ар бир этажга экиден ушундай таштандык кутучасын уюштурдук. Бул таштандык кагазды 54 килограмм топтоп турган болсок, анда биз бир дарда сактап калганга барабар. Биз ушундай кутучаларды мектебибиз имаратыбыз ичинде болгондуктан ар бир этажга экиден кутуча жайгаштырдык. Бүгүнкү күндө биз жыл башынан бери топтогон кагазды жалпы 500 килограммдан ашып калды. Жалпы күндө ош шаарына алып барып макулатурага тапшырабыз деген ойлобуз. Андан тышкары биз жер шарын коргоп баардыгыбыздын толугубузда деген уранды үстүндө иш алып барабыз. Биз быйылкы жылы алган идеябыз климат жана жашыл көлдөрдө математикада илимий уюшуу болду. Бул жерде 4-кү класс жана 9-кү класстын окуучуларынын математика сабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошол менен бирге сынчыл ойлонуу, алган билимдерин турмушта пайдалана алгандыгы жөнүндө маалыматтарды алышат. Ошол менен бирге биз экинчи жашоо берүү болду. Бул жерде уюмдарга экинчи жашоо бергенде бул ташмакты биргада ушундай нерселерди жасадык. Бул жерде чуалган кийиктер, кийимдерден бул кандайдыр кап жасалган кам деп атат. Муну темаларын айта өтсөк, экология жана математика, күндү турмуштагы математика, климат жана туруктуу өнүгүүдөгү биздин кошкон салымдарыбыз деген темалар. Башталгыч класстарыбыз УСАИД, Мерск уюмдарынын келгиле окуйбуз. Окуу кереметти борунун ар дайым өз ишмердүүлүгүн пайдаланууда. Информатика сабагы үчүн мектебибизде акыркы үлгүдөгү компьютерлер, акылдуу доска, интернет менен заманынын талабына ылайык заманбап болуп жабдылган. Китепкаанабыздын базасы да кеңейип, окуучуларды билим агымына багыттап турат. Сенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин китепканасы талапка жооп берген заманбап китепканалардын бири. Биздин мектептин китепканасынын фондунда 6700 китеп бар. Алардын ичинен 5600 китеп окуучуларга пайдаланууга берилген. Адабий китептер бар.
адабий китептер 80 дагы адабий китеп бар. 2024-жылы январь айынан бери Меско уюмунан келген китептер, бул жерде китептер баардык келген китептер деңгээлдер менен тизилген, окуучулар ушул деңгээлдерине карап, ушул жерден китептерди алып пайдаланып окушат. Окуп келген долбоор менен дагы иштешебиз. Бул жерде окуп келген долбоордо иштешкен, окуп келген долбоорунда катышкан окуучулардын сүрөттөрү үйүлүп турат. Окуп келген долбоорунан келген китептер боюнча биз иш-чаралар өткөрүбүз. Окуучулар китептерди окуп, мындай баштыкчалар уюштурганбыз. Бул баштыкчалар менен окуучулар келген китептерди окуп, 1 класстан 2 класска баштыкчаларды тапшырып, эстафеталарды уюштурганбыз. Ал эми мына китептер, ошо кийиз китептер окуучулардын колу менен жасалган. Ушулар боюнча иш-чараларды өткөрүлөт. Муналардын баардыгы ошол окуучулардын колу менен жасалган кийиз китепчелер. Бул жер болсо окуучулардын, окурмандын формулялары турат. Бул жерде өзүмдүн иш пландарын, доон отчет, ижарага берилген китептердин отчеттори, буйруктары, китепканын жылдык иш пландарын, бул жерде мугалимдердин формуля китепчелери, энциклопедиялар коюлган. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун китептери, бул жерде колдонмолор, окуп келген долбоорунан келген колдонмолор. Бул жерде Чумулайдын калемдерлери, усулдук колдонмолор. Ал эми бул жакта класс менен окуучулардын китептери тизилген. Бул жерде биз окуу залда уюштурганбыз. Окуучулар бул жерде ошо бош убакыттарына келип, жомок китептерди окушат. 1 класстан 4 класска чейин чоң класстар бул жердеги адабий китептерди келип окушат. Аман болсун бака истеген балдарың, тарбияны балдарыңа арнадың. Иштериңе көп ийгилик каалайбыз, окуучуга чексиз эмгек арнадың. Бүт дүйнөнү тааныткан каригимсиң, мугалимсен, экинчи энекемсиң. Келечек муундарың ачкан жолуң, шам чырактай өчпөй турган келечексиң.